Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Фермерлер, жылкы ишкыбоздору, жылкы баласын көбөйтөм дегендерге туугандар Россиядан келген кулундуу бээлер мына сатыкка коюлду. Учурда биз Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Новониколаевка айылындабыз. Мына ушул айылда белгилүү бир короодо бул жерде бир канча бөлүгү бар туугандар. Азыр мен ээсинен бир четтен маалымат алып жеткизип беремин. Бул жерде бир гана бээлер болбостон айгырлар дагы бар. Bir pony var, sirkке alam degендер болсочу. Pony'ni da көрсөтүп коебуз. Айдасак булары бар бир качып кетпей. Канча баш? Общий 24 баш. Бе, а? Канчасы кулунду? 24 кулунду. А байтал сайтал барбы? Үчөө бар, 2 байтал, бир кулан бар. Кулун. Ондагычы. Кайсысы кулун болду экен, а? Теппей бекен, а? Чо! Жана чоң бөөлөр ой, каяктан таап келдиңиз буларды? Россияныкы? Ооба, Россияныкы. Bir kulun degende kayсы kulun? Ha, bir жашпы? Bir жаш, ооба, аз көрсөтөм. О, астыдагы эмеспи? Асты кашкач. О, нана башчы. Bir ала, мына четте турганчы. Так, 2 байтал дедиңиз, а? Кулунсуз. Кулунсуз, ооба. Эми качабы? Bir жаш болуп аталарчы. Мына, бирөөс. Так. Ne oldu Tro? Ооба. Erkek mi? Erkek бул. Erkek tay eкен да бул, а? Erkek tay, ана бирөөсү экөө кулун эме, байтал. Ооба. Ne деп коет элем ондай ала өңдү? Кыргыздар ала эле дейт го. Ne oldu Tro? Ооба. Daha birөөсү бар экен, тети Арка, ооба. бурул өңгөн, а? Ооба. Чо! Мыналар. Да, мына бейлериңиз экен, баары кулундуу. Ооба. Булар бир үйүр болгонбу ал жакта? Бир үйүр экен. Андай чоң гигант бейлер экен. Булар канчаны тууган бейлер ошо? 3-тү, 4-тү тууган да. Эң картаң канчаны тууган ошондо? 5-тү болуш керек. Картаңы жок бул жерде бар бир жаш. 3-тү, 4-тү, 5-тү, а, максимум. Ооба. Орто жаш бейлер экен да пока, э? Ортого деле жете элек. Жетелек. Эң тууй турган мезгил экен. Мындай түспөлүнөн да көрүнүп атат. Мынау боз бейлердин чоңдугуну кара. Бул мына боозму ушулчу? Мына бейби? Ооба. Бул жалгыз ушул боз. Жалгыз ушул бооз. Туайнап. Ой, бул не порода болду экен, а? Аппак коймба, бизде кыргызда аппак десең урушат да жылкычылар. Боз бей экен да? Боз бей экен болгондо да, мына. Көрдүңүздөрбү? Мынау чоңдугун караңыздар. А мынау карагер бейлердин чоңдугуну караңыздар. Бул жерде жылкынын түрү көп экен. Мындай карасаңыздар, бир жагдан мисалы тетик Орловский чалыштар бар экен. Түйүндө тияш чалыштар бар экен. Бир аз бойго, торпок улакка, кыскасы көп направлениядагы улакка эркек кулун ала турган бейлер экен, а? Айгыры кайсы булардын? Айгыры наркы четтик. Так, жүр. Наркы чекесте. Булар Россияда ошондо, ошол айгыр жүргөн да булар менен, а? Айгыры. Так. Айгыры кызганабы, карайбы? Көкөрөк баш жакшы айгырдын. Ha, mına oldu bu? Ооба. Bu Arlov çalış okşaydı ayır. Ооба. Тияж го. Hem Arlov da var okşaydı kanda. Tiyaj çalış bu. Sonun eken. Mına uşunu menen birge жүрөт экен да, көрдүңүздөрбү? Айгыр ошол экен. 24 баш кулунду, 3-өө тай бар экен. Экөө эркек, моургач экен, а? Тетик эркек экен. Да бирөөсү аркы четте жүрөт. 2 ургачы бир эркек. 2 ургачы бир эркек. Эми мындай кылалы. Мынагы боз бейлер канчадан болот? Же кулундуулар дейли? Кулундуу бейлер Канча миңден канча миңге чейин? мындай 130дан 180ге чейин да сынына карап. Бирок баары эле сындуу бирок. 130 миң сомдон 180 миң сомго чейин, а, ушу кулундуулар. Так, мына көрдүңүздөрбү? Келесиздер, ээсине чаласыздар, адреске келип туруп тандайсыздар. Мисалы, мынагы бээ жакты десе, пул мынанча дейт. Артында бээ мынча десе, мынча дейт. Кыскасы, бул жагы уже жекече сүйлөшөт экенсиздер. Бээге жараша, кулунуга жараша, жашыга жараша баа болот эми. Өзүңүздөр келип көрөсүздөр. Булардан башка эмнелериңиз бар дагы? Артта семиз ат корум бар, айгырлар. Үйүргө жарайбы? Жарайт баары быштуу болуп калган. Болду. Пони бар. Айгырдын баасы канча болот айгырдын? Айгырдын баасын сүйлөшөбүз аны. Бул эми андайда. Мисалы мына 5-6 же 10 штукту, же жарымын, же баарыны, мисалы бирөө 5 штукту алам деп туруп айгырды кошуп алса болобу? Болот, ооба. Апарып үйүр кылат да тура буларга ысыкташып калган дейт.
апарып ошону айгыр кылып жүрө бересиздер. Анын баасы келишимдүү экен. Атак булар сатылбайынча айгыр ушуларды кайтарып жүрө берсе керек. Мына ылдый жактагы корого кирдик. Мына ат корумга багылган айгырлар бар экен. Мына көрдүңүздөрбү, килейген мына. Чоң түлө өткөргөндөргө мына тияш нык болуп толгондор экен. Мына айгырлар. Булар дагы Россиябы? Россия. Канча баш мындай айгырдан? 12 баш. 12 баш. Буларды үйүргө сатасызбы же эт менен сатасызбы? Кандай? Сүйлөжөбү мына эт менен болсо 320дан жубай беребиз. 600 килограмм, 700 килограмм чыгып атат жубайчы. Айгыр калабыз, айгырга да сата беребиз. Үйүргө? Булардын жашы канча? 3 жашта бардыгы. Теңби бүт баары? Полтяждар экен, а? Же полтяждын балдары окшойт, а? Пони да сатылат. Эмне дододо жүрөт ичинде? Кошуп койдум да, өзү жалгыз болгон. Бирок пониге салыштырмалуу жаман жоон экен, а? Билибизде да, көрдүңүзбү? 1.10 да бою. Жо мына денеси, буттары понилердеги караганда жоонураак экен, а? Ат корунда туруп семирип калды булар. Бул пони канча жаш экен? Пони 3 асый. 3 асый. Теппейби экен бул жакта же жүрө береби экен? Жок, теппейт. Жүргөн жок, жакшы. Ушундай чоң айгырлар менен жүргөн пони биринчи жолу көрүп атам. Айгыр экен да бул да, э? Бул жак өтөйлү туугандар. Мына бүт бар этке толгон, нык 600-700 килограммдан жубай бес чыгып атат дейт. Тирүү салмагы 320 сомдон сатылып атыптыр. Кызыккандар болсо чалып байланыша бересиздер. Дарыяги Чүй облусу Жайыл району Новониколаевка айылында. Ээсине чалып байланышасыздар. Дагы эмне бар сатыкка? Ушунда. Болду, тетиги бээ, кулумду бээлер менен ушулар болду. Ушулар менен ушулар экен сатыкка. Келесиздер, кыска сүйлөшө бересиздер. Өтө семиз казылары 50-60 килограммдан чыгып атат сойгондорчу. Мына Мына. Көрүп атасыздар, мына. 24 саат жемде турат булар бардыгычы. Бар 24 саат жемде турат экен. Булар дагы түбү Россиядан келген экен, караңыздар семиздигине. Понинин баасын айтып койпадык. Келишимдүүбү? Понин келишет. 1000 кеп экен, а? Кичине үргөтүлгөн. Азыр жем жеп, кичине секирип калганбы? Үйрөтсө болсо керек, а? Адам күчү жетет да, ого. Так, сиркке, мындай бала чакага, корого, бокташым, зато эшектен күчтүү да бул. Баягындай араба тартып бок сүргөнгө атак мощный болот да, компактный. Аны сүйлөшүңүздөр, мына айгырларды алыңыздар келип. Этке даяр экен. Туугандар, биз видеобузду жыйынтыктайбыз. Анда эмесе ушул биз айткан адреске келесиздер. Кошумча суроолор болсо ээсине чалып байланышып сүйлөшө бересиздер, туугандар.